Экинчи вариант, же кааласаңыз өзүңүз заказ алып толук өзүңүз сатып турсаңыз болот. Пайдасы бүт өзүңүзгө чыгат. Мен сизди үйрөтүп коем. Заказ кантип кетиришти, кантип төлөп, кантип офистен алышты бүт көрсөтүп коем кааласаңыз. Кааласаңыз мен алып келип берип турам. Мен алып келип мага заказ алышып турасыз. Мен алып келип кардарларды толук консультация берип, өзүм тейлеп, өзүм түшүндүрүп берип турам. Сизге кардар таап бергениңизге белек берип турам же 10% чыгарып берип турам. Пайдадан деп түшүндүрүп бердикес. Статистика 10 кишиге ушундай сунуш жасасак, 3-4 киши кошумча жасап көрөйүн дейт. Ал эми калганы жок, мага керек жок дейт. Макул болуптур, сураса сен айтама деп коюшат. Ошого бул жерде капа болбоңуз. Сиз ушунча түшүндүрүп, бир 5-10 мүнөт сүйлөп бергенден ал макул болуптур, болсо айтама, өзүм чалама деп койсо, эч убакта капа болбоңуз. Бирок сиз эгерде өзүм чалама, болсо адамдар эме сурагандар болсо айтам десе сиз айтыңыз, мен сизге кеде кабар алып сурап турам. Анткени сиздин ишиңиз көп болот, сиз унутуп каласыз, бул менин ишим, сиз бул сиздин ишиңиз эмес болгон үчүн сиз унутуп коюшуңуз мүмкүн. Сиздин так менин ишим менен башка толтура ишиңиз бар. Мен унутпайм, ошон үчүн мен кеде кабар алып турам сизден, анча болуп калса шап айтасыз деп сүйлөшүп алат экенсиз. Кимдирбөө мына ошо 3-4 киши кошумча жасап көрөйүн дейт. Ошо кошумча жасап көргөндөрдүн кимдирбөө көңүл үчүн айткан болот да, кимдирбөө чындап жасап көрөйүн деген болот. Көңүл үчүн айткандар мындан кийин сурасаңыз, мына арадан убакыт өткөндөн кандай сурагандар болду десеңиз, сиз берген белекпи, продукциябы мына ушуларды көрсөтүп айтыңыз деп берген болсоңуз, шкафка бекитип койгон болот да. Кимдирбөө заказ алдым дейт. Кимдирбөө болсо шкафка бекитип койгон болот. Эч ким сурабады, эч кимге керек эмес экен деп коет. Мында карасаңыз шкафтан чыгарып аткан болот ошол белекти же ошол продукцияны. Эгерде заказ алган болсо мына башкалар сата баштайсыз. Эгерде шкафка бекитип койгон болсо эмне кыласыз? Анда тим кое бересиз, түшүнүктүү. Кимдирбөөгө тамашалашып айтсаңыз болот. Могу тамашаны түшүнгөндөр болсо, шкафка бекитип койдуңузбу? Өзү чынында шкафка анекдотту билесиз го, ойношторду бекитет. Ошондо ойношту бекиткенсиз, бекитип коюпсуз да. Бул продукцияны элдер көрбөсө сурабайт да. Ошон үчүн мүмкүн болсо ачык жерге койсоңуз адамдар сурайт эле. Аны өзүңүз да шкафка бекиткенди унутуп койдуңуз да деп тамашалап карап коет экен. Андан ошондой беле, андай мындай десе, акырын жасап көрөсүзбү, өзү мындай деп түшүндүрүп кеткенсе, дагы бир ачык жерге койгону, эгерде аракет кылса, анда аракет кылганы жол көрсөткенсиз. Эгерде ушундай мен ушундаймын да десе, анда унчукпай эле кое берет экенсиз, башка адамга сунуш кыла бересиз. Эми мына ушунун баарын үйрөндүңүз, ушу техникаларды үйрөндүңүз. Эмне ишке гана үйрөнбөңүз, сатуу ишине үйрөнбөңүз, группа түзүү ишке үйрөнбөңүз, телефон менен иштөө группа ишине үйрөнбөңүз, кайсы гана ишти үйрөнбөңүз, дайым мына могу кулинардын жолуна өтөсүз. Мына могу кулинарды көрөлү, мына карайлы. Мына бул интернеттеги же рецепттеги идеалдуу вариант. Үстүдөгү сүрөт, эки торт, эки пирог мына үстүдө. Бул идеалдуу, жакшы, күчтүү кулинардын жасаган. Ал эми ылдыйдагы мына жаңы үйрөнүп келаткан кулинардын жасаган торту жана пирог экен да. Эми кандай жасаптыр? Мына экинчиси, окшоп туруп муну караңыз. Жаңы мына өсүп келаткан кулинарга кандай кеңеш берет элеңиз? Эмне кылыш керек ал? Кийин келечекте жакшы жасаш үчүн эмне кылыш керек? Албетте туура айтыңыз, ал көп жолу жасаш керек. Практика. Кандайдыр бир убактычы тынбай кайра жасай бериш керек, таштап койбостон. Ошондо гана ал келечекте кандай бир убакыт бою жасап отуруп, анан мына ушул сүрөттөгүдөй, рецепттегидей сонун кылып жасай алат. Ага чейин мына ушинтип жасай албай, окшоштой албай, каталарды кетирип, бузуп алып, ошентип отуруп үйрөнөт экен. Кандай гана иш болбосун ушул жолду өтүш керек болот. Чач мастерлер деле, визажисттер деле ушул жолду өтөт. Көптөгөн мына соода ишинде иштеген адамдар деле ушундай кардарлар туура эмес сүйлөп алып, туура эмес түшүндүрүп алып, продукцияны жакшы билбей айтып алып, ошентип отуруп үйрөнөт экен. Сиз дагы бул белек берүү ыкмасын жасаганда ушул жолду басып өтөт. Андыктан сиз опыт алыңыз, тажрыйба алыңыз. Көптөгөн адамдарга жасап атып, аларга кызыктырып атып, аларга сунушуңузду жасап атып, белек бергенден белек боюнча теманы баштап атып, сунуш жасап атып, андан кийин гана жакшы кызыктыралчу болуп калат экенсиз. Мына могу сүрөттө көрүңүз, мына человек набирается опыта дейт. Не мешайте дейт. Мына колгапты мына оң колуна колгапты кийип алыптыр, оң колу менен мына печканын ысыбаган жерин кармап атат. Мына ак мына крышкасын ача турган жерин. Ал эми сол колунда колгап жок, сол колунда мына колгап жок, жоң колу менен мына печканын ичиндеги ысык темирди кармаган жатат. Мына ушинтип бир эки колун күйгүзүп алат, андан кийин түшүнүп калат. Ушинтип опыт алат. Сиз дагы ушинтип адашып атып, туура эмес кылып атып, туура эмес иш жасап атып, андан кийин үйрөнүп каласыз бара-бара. Андыктан мына эч убакта кайгырбаңыз, эгер колуңуздан келбей атса, натыйжа болбой атса, эч убакта кайгырбай дагы да жасай бериңиз. Эң негизгиси мына сиз каталог же товар көтөрүп жүрүп саткан жоксуз. Биз айткан ыкмада, товар көрсөтүп жүрүп же каталог көрсөтүп көп адамга сунуш кылып отуруп иштейм десеңиз, анда ошондой иштесеңиз да боло берет. Кааласаңыз ошондой иштеңиз. Биз айткан жол бул башкача болот, башка вариант мына азыраак акча киргизип, элдерге белек берип, ошонун жардамы менен кардар кылып алуу, адамдарды продукцияга көндүрүп алуу жана алар аркылуу башка кардарларга чыгуу жолу болот. Муну да үйрөнүү керек. Бул деле оңой болгон менен, мунун деле өзүнүн практикасы бар экен. Муну деле улам жасап отуруп гана анан кийин практикада мастер катары жасай баштайт экенсиз. Ошондо мастер катары натыйжада жакшы болот экен. Ага чейин чыдап практика жасай бериңиз. Анан могу ошон каталар жасасаңыз, кайгырбай дагы кыла берет экенсиз.
Ең негізгісі бекінбеңіз. Мен қолыман келбейт экен, мен кыла албайт экен деп бекинип албаңыз. Ең негізгісі үйгө склад кылып, кафка товарларды үйүп албаңыз. Андан эч кандай пайда чыкпайт, андан тескерисинче сиздин бизнеске болгон көңүлүңүз түшөт. Сууйт. Андыктан сиз бекитип алган ордунан мына ушул белек берүү практикасын үйрөнүңүз. Дагы бир айтпай калдым, белек берүү практикасынын бири, группаңызда адамдар көп болсо, ошолордун кандай бир натыйжа жасаганына да белек берсеңиз болот. Биз группабызды жаңы түзүп атканда ошондой кылчу элек. Өзүбүзгө 50 балл жасаш үчүн продукция, мисалы үчүн 50 балдын бир 30 баллын өзүбүзгө алып жана башкаларга сатсак, бир 20 балдык же 10 балдык товар ашып калчу. Ошол товарды эмне кылат элек биз? Анан группабызга карап белек алат элек. Кийинки 50 балл жасаш керек же шаг жасаш керек болгондо дагы биз ошол продукцияларды группабызга белек кылып, награждение кылып берчү элек. Сиз да ошондой кылсаңыз болот экен. Муну айтпай калбыз. Муну да сиз ушинтип колдонуп отуруп, группаңыздагы продукция адамдардын продукция боюнча билимин күчөтөсүз жана алардын продукцияга болгон сүйүүсүн күчөтөт экенсиз да. Ал колдонуп көрбөгөн продукцияларды колдонуп көрө баштайт, же болбосо алар кардарларын сата баштайт. Ушул кардарлар колдонуп көрүп, аларга натыйжасын айта баштайт экен. Андыктан сиз бул жерде сөзсүз түрдө мунун пайдасын көрөт экенсиз. Эми биз сизге ийгиликтүү сатуулар, көптөгөн кардарларды каалайбыз жана ошол кардарларды таап отуруп, билектерди берип отуруп, көптөгөн адамдарга, ушул группаңыздагы адамдарга ушул ыкманы үйрөтүп отуруп, ушул ыкма менен бөлүшүп отуруп, же видео менен бөлүшүп отуруп, көптөгөн айлыктарга чыгууңузду каалап кетебиз.